Ассаламу алейкум мекендештер. Барыңыздарга Иллиной штатынын Чикаго шаарынан жалындуу салам жолдойм. Мен сиздерге буга чейин көптөгөн жолу айткам. Жаратканыбыз насип кылса бир убакыт келгенде 4,5 жылдан бери иштеп жүргөн KG Line компаниясын видеого түшүрүп сиздерге маалымат берем деп. Бул KG Line компаниясы абдан сонун компания. 2016 жылы ачылган. Ачылганына 6 жыл болду. Көчөгүнү мен компанияга чалып, иштеп аткан мекендештер менен уруксат сурап, жигиттер мен эртең келейин, анча-мынча бир видео тартып мекендештерге маалымат берели, трак жумушу боюнча, диспетчерлик жумуш боюнча маалымат берели деп айткам. Бул компанияны кыргызстандык жаш жигиттер, биздин инилер ачкан. Достор, анда кеттик. KG Line компаниясына кирели, офисин сиздерге көрсөтөйүн. Бул жакта иштеп аткан мекендештер менен анча-мынча маалымат алганга аракет кылалы. Анда кеттик, достор. Мына KG Line компаниясына келдик. Бул кире бериши. Кирип келгенде эле бул жакта эс алуучу жай бар. Трак айдоочулары бул компанияга жумуштар менен келип калганда, башка кишилер ар кандай суроолор менен келип калганда ушул жерге отурушуп, өзлөрүнүн кагаздарын карашып, эс алып отуруп, андан кийин бул жака төргө өтүп, мекендештер менен маселелерди чечишет. Мына сиздерге ичин бир сыйра көрсөтүп коеюн. Биз эми кыргызстандык болгондон кийин мекенди элестетип турган нерселерди илип койсок, жүрөгүбүз жылып калат. Мына өзүңүздөр көргөндөй KG Line деп жазылып турат. Абдан сонун чийден жасалган экспонат экен. Мына бул жакты дагы көрөлү, достор. Мыякта биздин комузубуз турат, гербибиз турат, кыргыздын калпагы турат. Мыякта мына Кыргызстан деп жазылып, бул жакта жакшынакай календар турат. Бул жакта дагы Манас атабыздын сүрөтү турат. Мына Кыргызстан, Бишкек, ар кандай кооз нерселерди коюп коюптур. Кичинекей тракты да коюп коюптур, достор. Мына бул кире бериш жери. Акырындан сиздерге көрсөтө баштайын. Мына саат деген Америкада 3-төн 35 мүнөт өттү. Ар бир офисте тамак ичүүчү жери болуш керек. Анткени мекендештер иштеп атканда, бая тамактанууга, үйгө барып келгенге, кафелерге барганда убактысы жок болуп калганда, ушул жактан условиянын бүт баары бар экен, чакан кухня бар экен, бул жактан тамактарын ысытып, чай, кофелерин ичип алышат экен. Мына, достор, чакан кухня. Мына өзүңүздөр көргөндөй KG Line деп жазылып турат. Биздин компаниянын телефону турат, электронный адреси турат. Мыякта компания кайсыл адресте жайгашкан адресте турат, достор. Бул жакта болсо баягы трак драйверге керектүү бүт документациялардын бүт баары ушул жерге сакталат экен. Мына өзүңүздөр көргөндөй кийизден жасалган абдан сонун нерсени илип коюштур. Мына, достор, бул жака кирип келгенде эле биринчи кабинет. Бул жакта мен сиздерге көптөн бери айтып жүргөн биздин инибиз Данияр мырза отурат. Бул Данияр мырза диспетчерлик жумушту 6 жылдан бери аркалап келатат. Ага чейин 5-6 жыл Американы кыдырып, трак айдоочусу болуп иштеген. Бул биринчи кабинет экен, достор. Анан ушул жерге отуруп, Данияр менен кобурашып, көптөгөн маалыматтарды алабыз, достор. Биз экинчи кабинетке кирип баратабыз. Бул кабинетте дагы биздин инибиз Зайыр деген мекендешибиз отурат экен. Бул дагы кабинет диспетчерлик кабинет деп айтылат. Мына өзүңүздөр көргөндөй Манас атабыздын сүрөтү турат, чийден жасалган жасалгылар турат. Ушул жерден отуруп, биздин мекендештер брокерлер менен сүйлөшүп, жүктүн баасын сүйлөшүп, айдоочулар менен сүйлөшүп, баардык маселелердин баарын тактап турат.
Бул жактан да тартып койгон, анткени терезеден жарык тийгенде ичи көрүнбөй калышы мүмкүн. Ушундай жакшынакай тынч обстановка биздин компанияда. Достор, дагы бир кабинетке кирдик. Бул деген бухгалтерия кабинет экен. Бүт отчеттун бүт баары ушул жактан өтөт. Сейфти деп да коет. Баягы айдоочулардын безопасностин ушул жерден карашат экен, достор. Бул жакта кагаздардын баары жыйылып турат, жумуштар өтүп атат. Бул кабинетти эң баягы негизги кабинет деп коесузбу? Бул кабинетте Cageline компаниясынын шефи, боссу, бул компаниянын негиздөөчүсү Зияш мырза турат. Өзү азыр жумуштар менен чыгып кеттир. Бирок балдар менен сурап, бир сыйра тартып алайын деп, бир сыйра сиздерге көрсөтүп коюп атам. Мына бул жакта дагы Кыргызстанды элестете турган Манас атабыздын сүрөтү турат. Бул жакта мына Америка Кошмо Штатынын картасы турат, достор. Мына бул жакта биздин Cageline компаниясынын чоңу Зияш мырзанын кабинети. Мен сиздерге бүгүн Cageline компаниясынын офисин көрсөттүм. Бирок ал жакта иштеп аткан биздин мекендештер менен интервью алып, көптөгөн маалымат бергенге жетишпей калдык. Анткени мен дагы Чикагодан кезиге турган 1-2 жерим бар болчу. Кечке жуук Нуман мырзага да кезигип видео тарттык, монтаж жасадык дегендей. Кийинки жолу сиздерге сөз берем. Биздин компанияда иштеп аткан жигиттер менен Инстаграмдан түз эфир кылып, көптөгөн маалыматтарды алып бергенге аракет кылам. Же болбосо дагы бир жолу убакыт болуп калганда компанияга экинчи жолу барабыз дагы. Ичин азыр көрүп койдуңуздар дагы. Ал жакта иштеп аткан Зияш мырза менен биздин компаниянын чоңу жана диспетчер жигиттер менен диспетчерлик жумуш, трак жумуш боюнча маалымат алып бергенге аракет кылайын. Анча-мынча кечирим сурайм. Видео толук болбой калды. Кийинкиде маалымат толук болот. Биз дагы кеч болуп кеткендиктен Чикаго шаарынан бир гостиницага келип жаңы эле жайланышып атабыз. Эс алалы, эртең дагы чыгып, астыга койгон пландарды ишке ашырганга аракет кылабыз. Эртең, анан бүрсү күнү 2 күн болуп алып, Агаяга жетебиз дагы. Агаяга жетип 1-2 күн эс алып алып, жумушка чыгабыз. Жумушка чыкканда дагы жакшынакай маалыматтарды сиздерге берип турам. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык, ден соолук, астыга койгон ой максаттарыңыздар ишке аша берсин деп чакан видеомду бүтүрүүгө уруксат этиңиздер, достор.